Güyütümdü dağı kantip basmakmın. Geçir canım bugün biraz kızıl. Эми бул сүйүү деген бир бала экен да. Түшүнбөстүк эле бирден менен эле таарынышып кетти. Ал бирөөгө тийип кетти. Путаланып, өрттөнүп, анан мен 10 жаздым да. 19 күн дегенде миллион просмотр болду. 10 жазат экенимди, же болбосо ырдашымды билчү эмесмин. Эй, досум көтөр музыканы. Мен чыныгы сүйүүм чыгармачылыкка дагы жол ачкан да, мындайча айтканда. Ак сүйүм арнап жүргөм, мен аны катуу сүйгөм. Аяшың башканы тандады. Брат, карачы мен могу ырыңды угуп, мен бүгүн масмын депчи. Демек ыр ушу бир жерине тийип экен да адамдын. Мындай тагдырымды жазып салсың дейт да. Элге жакса мен жаза берем депчи, мындайды дагы жазам депчи. Мен үчүн бир 10 киши сураса деле ошол менин көрмөн. Сүйүүнүн бул мерес мыйзамы, сүйдүргөн сүйгөндүң аябай. Тагдырга башыңды өкүнбемим. Мен өзү адам жакшы көрбөйт экенмин. Жакшы көрүп калган адамды унутпайт экен ушундай жиндик. Однолюб окшойм дейм да. Себеби бир адамды көп эстей берет экен. Жазганы ушул экен жараткандын. Эй, жалжалым өткөн күнгө кечир мени. Сен бирей бышканан делек, өзүңдөй мага жар керек. Ырчылыкты мен ушундай сүйөт элем айттым го бала кезимде. Кичинекей койдон кичинекей экенмин. Кошмой кылып 1000 сом алып барса тойго, мен кайра 2000 кылып жыйнап келчүмүн да. Максаттарым эң негизгиси ата-энемдин ыраазылыгын алуу. Эмне кылып койдум деп кээде өзүм капа болом. Бир айлыгым менен көрүнө албадым, может, айлыгым менен көрүнө албадым дегендейчи. Бир аял алып кыйрата албадым деген сыяктуу. Медиа Ордо YouTube каналыбыздын жалпы көрүүчүлөрүнө салам айтабыз. Сиздердин кызматыңыздарда адаттагыдай мен Айсулбек болсуңуз. Ал эми бүгүнкү биздин төрөбүздүн коногу ырчы, оончу, акыркы учурларда интернетте хит болуп жаткан ырлардын автору десек болот. Жана ошондой эле мугалимдик кесипти дагы аркалап келе жаткан көп кырдуу талант ээси Мерболот Мырзабеков деген мырза бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кош келдик эфириңиздерге. Жаңы жыл үй дүйнөдөгү эң жылуу жайга айланган мезгил. Аны андан да жылуураак кылыңыз. Сайманы кошуп алыңыз. Ылдамдыгы секундасына 500 мегабит. Баарына жетет. 220 телеканал жана 5 онлайн кинотеатр. Бүт үй бүлө үчүн кубаныч. Гигабиттик роутер жана приставка акысыз. Алгачкы 3 ай үчүн 30% жаңы жылдык арзандатуу менен. Болгону 850 сом. Билдирмеңизди дароо азыр калтырыңыз. Акция 15 январга чейин уланат. Сайма, биз ар дайым жаныңыздабыз. Азыр мен сиз менен байланышканда ошол эфирден чыгып барам дедиңиз, кандай өткөзүп алдыңыздар? Өрс эфир аябай сонун болду. Биз да бир эфирге тартылып андан сырткарынан келдик. Кудайым буйрса. Чу дегенде эле ушул тууралуу сурагым келип атат. Негизи биз жолуктук долбооруна качан келдиңиз, эмне болуп келип калдыңыз? Биз жолуктук долбооруна келгендим сентябрь айынан бери келгем. Кастинг болгон, кастингге катышкам. Анан кастингден өтүп барып калдык. Эң сонун, демек ал жерде катышуучу катарысыз. Ооба, катышуучу катары. Башында баягы үмүткөр беле ошондой болуп барбадыңызбы? Жок, катышуучу болуп барганбыз. Дароо эле кастингге? Ооба, кастингге барганбыз. Келиңиз анда, кененирээк таанышабыз менен. Биз аты жөнүм Мерболот Мырзабеков. Аксы районунда төрөлүп өскөнбүз, Жалал Ата областына караштуу. Жаш кезимден эле ушу ырчылыкка жан дүйнөм жакын болгон. Бала кезден кой кайтарып жүргөн кезде эле койдун артынан эле ырдап, чордоп, кыйкырып, койду үркүтүп эле жүрчүк чыргыр эле. Кудайым насип болуп ошондо ниет койгон экенбиз. Кудай, ушундай бир адам болсок, ушундай бир ырдасак, бир сахналардан көрүнсөк, ата-энемдин үмүтү ошондо окшойт деп баягы менден чоң үмүткө түшүп, анан Кудайым ушул тилегимди кабыл алып, ушул кесипти тандап аркалап келатабыз буюрса. Үй бүлөңүз тууралуу да кененирээк айта кетсеңиз? Үй бүлөдө 6 бир тууганбыз. Мен эң кенжеси болом. Азыр байкелерим үйлөнүшкөн, жайланышкан, эжелерим турмушка чыккан дегенде мен кичинекей болгону байланыштуу чыгармачылык менен жүрөм, бирок бойдокмун. Эң сонун.
Анда сизге жеке өзүңүзгө, жеке атыңызга келген суроолордун бири качан үйлөнөсүң деген. Качан үйлөнөсүз? Качан үйлөнөсүң деген суроолор абдан көп. Кудайым насип кылган күнү үйлөнөбүз. Буюрса биз ошонун үстүндө иштеп атабыз, аракет үстүндө иштеп атабыз буюрса. Ооба. Эң сонун ушул чыгармачыл багыттагы суроолордон жаадырайын. Эң алгач баягы кайсы ырды жактырып баштагансыз бул чыгармачыл багытты жана канча жашыңызда? Чыгармачылыкты мен гана 17 жашымда келдим. Бишкекке, Борборубузга келип окууга тапшырып жүрүп, мен өзүмдө мындай өнөрү бар экенин билчү эмесмин да. Себеби музыкальныйга тапшыргам, бирок мен ыр жазар экенимди, оон жазат экенимди, же болбосо ырдашымды билчү эмесмин. Анча-мынча эле ырлар ырдап койчумун, анан комуз ойноп койчумун, ошол эле жүрчүмүн. Кийин аккордеон кармадым, анан баягы баленин баары эмнеден сүйүүдөн баштап атпайсызбы? Анысы карандай. Ооба, бирөөнү сүйдүк. Сүйө калып эле анан ал бирөөгө тийип кетти орто жолдон. Анан мен оон жаздым да. Анан мен өзүм байкадым. Менде оон жаралса болот экен деп. Биринчи оонум ал башкача оон болчу. Ошентип анан чыгармачылыкка ушундай бир күчөй баштадым. Андан башкаоондорумду чыгарып студенттерге бере баштадым. Өзүм менен катар группалаштарым, анан менен кичинекей студенттер бар. Экинчи курстарга ырдата баштадым. Аларга деле кандайдыр бир ыргактар жагып калып атты да. Жакшы экен депчи. Анан мен ойлодум, демек менде бар экен. Композиторлорго Атайбек Бөдөшов койгузам, Кадыралы Артыков койгузам. Ошол инсандар анан айтты, сенде обончулуктун көрөнгөсү бар экен, сен эч жерден коркпой, тартынбай айт. Бул деген ар бир адамда келбейт, бул деген өзүнө бир ыргак болот. Сен ошон үчүн чыгармачыл инсан болгондуктан батыраак ушундай бир жан дүйнөңдү төңкөрүш жасасаң, көп нерселер чыкчудай деп айтып кала берчү да. Анан ошентип чыгармачылыкты ушундай кызыгып аябай келип калдым. Ушундай жолдон чыга албай калдым да, ырдап. Эң сонун караңызчы, мындай сүйүү деген эмнелерди гана кылдырбайт, Жан дүйнөнү төңкөрүш эмеспи? Анысы кандай? Бизде жаштардын арасында ушундай бир сөз бар го, однолюбкен деген сыяктуучу. Андан кийин сүйүү болдубу жашооңузда? Андан кийин мен айта берейин, андан кийин 2020 карантин болуп калбадыбы? Кырдаал, татаал кырдаал, анан Капилеттен эле Бишкектин бир 86 мектебине мени чакырып калды. Капилеттен эле ошакта место бар, кел иште депчи. Эми биз мектеп кыдырганга да убакыт болбой калды. Себеби карантин болуп, чабык көп чак. Анан барып калдык. Барып ошол жерде иштей бер деди. Диплом алышыбыз керек 3 жыл иштепчи. Бек иштешибиз керек да, анан диплом берет. Анан договор менен ал жака кирип алдым, иштеп, анан 1 жыл биз кызык болду дейм. Жашсың, мындайча айтканда баягы кыжырап турган маалыңда барасың да, 4 жыл 5 жыл мурун өрт болуп, ичиңде сезимдериң башка. Ушундай барып отуруп анан ал жерде мен ошо 1 жыл бүтпөй, ошо 2003 жылкылар экен да. Мен өзүм 98 болсом, 2003-төр бүтүп аткан кез экен. Алар бүтүп атып, анан ал жерде бир кыз мени мындай жакшы көрүп калыптыр бүтүп аткан кезинде. Анан бизди директор урушчу болчу. Бир окуучу кыздар менен жазсаңар өкмөр жылам, анан тура эмес таяк депчи. Анан биз бүт инстаграмыбызды закрытый кылып жаап, 1 жыл өзүбүздү көрсөтүшүбүз керек, таанышыбыз керек депчи. Бизде окуучу жок, онлайн болуп атса кайдан? Анан эптеп буну закрытый кылабыз. Кийин жарымда окуй баштады, анан бири-бирибизди көрүп, анан кийин ошол кыз 11-ди, мен уже 2020 жаңы келип бүттүм, ал 11-ди бүтүп кетиптир. Студент болуп калган кезинде анан мага жазды. Мындай мурунку видеолорумду белгилеп, мен Сары Мерден уюштургам, ошол видеолорду бүт тартып, 1 жыл сактаптыр да. 1 жыл сактап, анан 1 жылдан кийин мен закрытый аккаунтумду закрытыйдан чыгарганда белгилеп, бир 6 видеомду катар белгилеп коюптур да. Карасам, татынакай эле кыз экен. Кирсем, биздин мектепте сүрөттөр бар экен да. Амейдөнүн карасам, уже бүтүп кеткен. Анан ошентип ошо менен 2,5 жылдай сүйлөшүптү. Студент болуп бүткөнчө, Андан кийин эмнеге сүйлөшпөй калдыңыздар? Андан кийин эми бул сүйүү деген бир баля экен да. Андан кийин ортодон бир түшүнбөстүк эле бир нерсе менен эле таарынышып кеттик. Таарынышып кетип эле анан ал бир 2-3 айдын ортосунда эле бирөөгө турмуш куруп кетти. Мындай мен деле билбей калдым, мен деле сезбей калдым. Ортодо качан той экен, тоюн белгиленгенден эми угасың да, өзүң касыр жашасаң. Анан угуп калдым, анан ошондон улам мен баягы
туталанып, өрттөнүп, мен кантип өч алып эмес, кантип бул ситуациядан чыгышым керек да, чыгышым керек. Кантип чыгам? Ар озам, бери озам, ойлонуп турам, анан Инстаграм чукулап отурсам, анан саптар келет, жанагы сап келип атпайбы. Ойго жатып түндүн санайым узунун, адат бойдон алып кетти ушунум. Күйүтүмдү дагы антип басмакмын. Кечир жаным, бүгүн бир аз кызуумун деп 4 сап турат да. Анан 4 сапту кимдиги деп эле издедим. Анан Бектурсун Адиев деген таластык 2003-жылкы бала, жаш бала алда. 12 куплет, 13 куплет экен. 5-өн тандап алдым. Адиевке жаздым, мен ошого 10 жазайын дедим эле десем, макул, эгер жазсаңыз анда эр болдуңуз, мен биринчи ырларыма 10 жазган сиз болдуңуз деди. Макул дедим да жаздым. Жазып, анан кызуумун деген ырымды чыгарып, ошол кызуумдун аркасынан дагы бир он чыгарып, анан мен ошондо өзүмдү жеңдим да. Ошол оонду чыгарып, кадимкидей элге сиңгенден кийин мен өзүмдү мындай жай алып тынчтандым да. Мен өзүмдүн эмеме жеттим окшойт депчи. Себеби мен антпесем чыкпай калат эле да бул нерсе. Мен жүрө берет элем баягы. Бугуңуздун баарын демек ырдан чыгарган турбайсызбы? Чыгармачылыгымдагы мынчалык өркүндөйт болчу. Мени көп деле кимген деле билбечү эмес, мындайча айтканда. Колдон келишинче ушу ырым менен аябай мындай жаштардын айрыкча жүрөгүнөн аябай орун алдым. Ал кез эми өзүнчө бакыт болду да. Мен ошого бакытка балкып эле чыгып кеттим кайрач. Тиги ситуациядан жана баарын унуттум. Бир жыл өтүп анан нормально калды азыр. Ушундай кыйналуудан, сүйүүдөн чыккан кандай ыр болду экен деген көрүүчүлөр бар болуш керек. Келиңиз ошол ырдан баштайлы анда, Ошол ырдан баштайлы. Кадимки сөзү Бектурсун Адиев, Обон мага таандык кызуумун. Айта берет, ырдап атсам эле, сен качан соолугасың депчи. Бүгүн кызуусу эмессизби? Эмесин. Сыңарындай бүгүн сообуз. Кызуумун. Кусалыкпы мага нени тиледиң, кайгы тартып бузулууда иреңим, калгандырсың чындап менден түңүлүп, азыр мени ойлобойсуң билеми. Ойго жатып түндү санайм узунун, адат бойдон калып кетти ушунум, күйүтүмдү дагы кантип басмакмын, кечир жаным бүгүн бир аз кызуумун. Күйүтүмдү дагы кантип басмакмын, кечир жаным бүгүн бир аз кызуумун. Мага деле оңой олтоң дейсиңби? Ишенбесең келчи көрүп кейпимди, сага чырма байлап койгон окшоймун, жүрөгүмдү бүт дилимди эркимди. Ойго жатып түндү санайм узунун, адат бойдон калып кетти ушунум, күйүтүмдү дагы кантип басмакмын, кечир жаным бүгүн бир аз кызуумун. Күйүтүмдү дагы кантип басмакмын, кечир жаным бүгүн бир аз кызуумун. Айта берсем арманымды кайталап, жек көрүүңдүн чырагына майтамат, сен болгону карегимден байкап кой, карек кана сага барын айта алат. Ойго жатып түндү санайм узунун, адат бойдон калып кетти ушунум, күйүтүмдү дагы кантип басмакмын, кечир жаным бүгүн бир аз кызуумун. Kuyutumdu dağı kantip basmakmın, geçir canım bugün biraz kızımın. Oygo jatıp tündü sanayım uzunun, adat boydon kalıp gitti uşunum. Kuyutumdu dağı kantip basmakmın, geçir canım bugün biraz kızımın. Kuyutumdu dağı kantip basmakmın, geçir canım bugün biraz kızımın.
барган сайын бара жатат жок болуп, сенсиздиктен бул дүйнөгө кызыгуу. Эң сонун азаматсыз. Рахмат. Баягы жүрөктөн чыккан нерсе жүрөккө жетет деп коет го, э? Көпчүлүк көрүүчүлөрдүн жүрөгүнөн орун алган ыр десек да болот бул ырды, э? Мен ошо 6 ай мурун, 7 ай мурун почти мынчалык болуп кетти ойлогон эмесмин. Болбой эле бир ал убакта өйлө кыйналып жүргөм, ушундай бир азап чегип, анан үстүмө деле бир эски бир спортивка кийип алгам, жашыл. Анан машинага барсам, инилерим айтып калды: ушуларыңыз өлө сонунго бир ырдамчы депчи. Бир болсо минусун жаздырып койгом да. Голос түшүрүп чыгарган эмесмин. Мурун эле чыгарып берди. Анан бир жолу ырдап берип койсоңчу, эми хотя бы биз видео тартайлы деди да. Болбосо машинанын аркасында. Макул ырдайын деп анан алар тартышты. Мен аркада ырдадым, тиги экөө астында видеого түштү. Мен биринчи тартып кетти, бир лечени кошуп кетти. TikTokко салып коюңуз деп мага жөнөтүп койду Телеграмдан. Хорошо деп. Түндө эле бир момент эле салып койгом. Негизи мындай времясында салган эмесмин да, салып койдум. Эртең менен турсам эле TikTok'ум бар даң да. Комментарийин окуп жетишпейм. Анан кечинде Instagramга салып көрөйүнчү. Может, Instagramдан кетсе чыгарам. Instagramдан салсам, Instagramда деле дүң болуп кетти. Анан чото уж кетчүдөй болуп атат деп анан жан талаштым да. Жан талашып деген жасагалайын, жазсын. Бияктан эл сурап атат, кимдин ыры, кимде. Бирөөлөр мени белгилейт, таанып калгандарчы. Алар мага жазат, качан чыгат, кимдин ыры, анам, Анан элден суроо көп болуп кетти. Анан чыгара, колдон келишинче бат жазганга аракет кылып чыгардым. Анан ошонун 20 күн эмес, 19 күн дегенде миллион просмотр болду YouTube'дан. Анан өзүм ушунчалык сүйүнүп, ушунчалык дагы да кызыгуум күчөп, мен жазсам болот экен. Мен дагы аракет кылсам болот экен деп эле анан кайра аркаңда ыр иштей баштадым да. Мага ошол биринчи сүйүүм жол болсо, мен чыныгы сүйүүм ушундай чыгармачылыкка дагы жол ачкан да, мындайча айтканда. Ооба. Баягы элдер деле жан дүйнөсүнө жакын чыгарманы угат эмеспи? Демек, биздин жаштардын дагы жүрөгүндө ошол нерсе бар окшойт да. Мен ойлойм, эми баягы жаштардын арасында сүйүп эле кайра эле ушуп кете бергендер көп да. Анан ошол нерсе ыр аркылуу өлө жетет экен да. Айрыкча биздин четте жүргөн бир туугандарыбыз ушунчалык катуу угат экен. Ушунчалык мен жана ыйлап алып туруп белгилегендерге күлөм да, анда эркектер да. Ыйлап туруп белгилеп коет менчи, эми эле ырдап анан мен чыгарбайм да историяга, бирок ошондой да окуялар болгон. Өлө таң калгам мен. Демек, ыр ушу бир жерине тиет экен да адамдынчы. Демек, жүрөктөн чыккан ыр жүрөккө жетет деген ушул экен деп өзүм таң калдым. Ошо болот экен бул нерсени деп. Адам өзүнүн жүрөгүнөн сезет го. Мен бир эле ушул эле адамды сүйдүм окшойт, болду, сүйө албайм го деген сыяктуучу. Жана жогоруда айтып атпаймынбы, однолюб депчи. Сиз кайсыл типке киресиз? Ошо өзүңүзгө мындай сырттан баа берип көрдүңүзбү? Мен ойлодум да, мен өзү адам жакшы көрбөйт экенмин. Анан жакшы көрүп калган адамды унутпайт экен, ушундай жинникеп. Анан аны коюп бериш үчүн толтура убакыт керек экен мага. Ал убакыт келгенче ыр жазыш керек, миниш керек, тиш керек, же бирдеме аркылуу чыгарып өткөм. Демек, мен ойлойм, ошо однолюб окшойм дейм да. Себеби бир адамды көп эстей берет экен. Ооба, мырзаларда кандай болот деген ой боло берет да. Мисалы, жетпей калган сүйүү таттуу болот эмеспи? Бардык эле адамдачы, бирок мырзаларда баягы жетпей калгандан кийин деле башка бирөөгө турмушка чыгып кеткенден кийин деле мындай издеп же көрүп калсам экен деген сыяктуу нерселер болобу? Мырзалардын ошо азыр сиз айтпадыңызбы, однолюб депчи. Мен ойлойм, ошо однолюбтардын жүрөгү бир ошо тийип кетти да. Буйрубады, насип кылбады деген түшүнүк жок болуп калат экен да. Ушуну бир көрсөк кандай жашап атат экен. Шүгүр эле калып атат экен. Же болбосо эч кимге айтпай деле өзүнчө эстеп деле кээде мындай башка аккаунттар менен көрүп коюп деле эмесинчи, историясын карап коюп деле. Же болбосо жолдон бир адам менен адам көрүшөт да. Бир кылымдар көрсөтсө деле мурункусун эстеп кетип элечи. Ошо однолюбтарга тиешелүү болуш керек дейм. Кээ бир эркектер бар, кеттүү болду. Эстебейт ал, 2 күн 3 күндөн кийин эле эстеп калат. Ушундай адамдарга таң калгам да, мисалы, ушунча сүйлөшүп келип 3 күндөн унутуп калган, ушундай таң калгам да. Же болбосо өзү унутуп салгандай жүрөт, ичтигин жан дүйнөсүн. Адамдын ичиндегин билбейт да. Ошон үчүн да айтып коет болуш керек. Мал аласы сыртында, адам ичинде, чын эле да. 17 жашка чейин билген эмесмин. Мен ошол чыгармачыл багытта менин талантым бар экенин айтып атасыз да.
ага чейин мисалы бала кезибизде болот го, биз кыялданып, мен чоңойсом ырчы болом, же болбосо дарыгер болом, мугалим болом деген сыяктуучу. Сиздин кыялыңыз кандай болгон? Менин кыялым ошо ырчылык экен. Ырчылыкты мен ушундай сүйөт элем, айттым го, бала кезимде кичинекей койдон кичинекей экенмин, 6 жашымда айтат да. Эскеришет да, айылга барганда айтат, сен де билесиң, кичинекей болгон кезиңде жана жинип иштеп турган убакта да, мындайча айтканда, ошол телевизор иштеп турган убакта Айбек Кармовдун жана ырлары кетчү эле. Ашыктын каалоосуна ким батпаган. Ошолорду бир угуп эле жаттап албайм бар экен да. Айта берчү да, ошолорду угуп жаттап ырдай берсиң, тоодо эле ырдай берсиң, анан ошондо эле мен ойлойм, ырдачу экенмин. Анан бирок обончулугум, чармачылык ушундай кирерим, өзүм 17 жаштан үйдө билинди да. Ага чейин мен чоң гана ырдап коюп эле, калды жерден ырдап коюп, тойпой барган ырдап коюп. Мисалы үчүн апамдар тойго алып барат да. Тойго барсам мен кээ билип калат, ырдайт, тигин баласы ырдайт, баланчанын баласы ырдайт деп калат го. Тартыны уялып мойнтой бересиң го. Эме менен баягы Аямаха деп коебуз го, ошону мен ырдатып калчу анан. Мен күлө берчүмүн, апам мисалы кошмой кылып 1000 сом алып барса тойго, мен кайра 2000 кылып жыйнап келчүмүн да. Анан апама келип күлө берчүмүн, сиз 1000 сом көрсөз караңызчы, мен кайра 2000 кылып алып келдим депчи. Ансыгарындай баягы чыгармачылыгым ошол бала кезимде эле көрсө бар экен, ушу бирдекелерди ойлоно калган деп. Аспаптарды качан үйрөндүңүз? Комузду 7-классымда атамдын бир тууган эниси түрткү болгон, ушу сен аябай жакшы ырдайсың, комузду менен ырда деп комуз алып келип берген. Ал 2 жыл илинип турду. 8-9-классымда черте баштадым. 10-11ге келгенде өзүм кадимкидей черте баштадым. Аккордеонду университетке келгенден кийин кызыгуум күчөдү. Ошоктон үйрөндүм. Буну 11-классымда бир аз карма ойнойт элем, бирок анчалык деңгээлде эмес да. Аккордеонду жакшыраак кичине билип, сүйүп, жүрөгүмө жакын алып, анан ушакка келгенде үйрөндүм. Да башка кайсы аспаптарга кызыгасыз? Балким келечекте үйрөнөм деп. Мен негизи гитара ойноп койгон жакшы экен да. Өз жашпыз да. Жаштардын көп эмеси бар дегендей, гитара кулакка жагымдуу экен. Бир аз ойнойм, анан ушу гитарага мурун кызыкпагам, азыр кызыгам да. Азыр кичине ойной калсам депчи. Мурун эмне кызыккан элесин билбейм. Айтор жагат. Мугалимдик кесип тууралуу сурайын. Ал кесипте буга чейинки берген маегиңизди көрүп калдым. Баягы балдарды таштап кете албайт экенсиң деп айттырсыз. Ооба. Мен ойлогомдой, эми ушунча жыл окусам, мен ырчы болуп кетишим керек болчу. Ырдашым керек болчу өзүмдүн кыялымдачы. Сахналаргачы, бирок кантип аракетим эмне болуп атат деп өзүмдү контролдой албай, анан мына болот эле мектепке түшүп калдым. Өзүмдү жеп жүрдүм, мен ушунча аракет мектеп иштейм мен. Ана кылдым, мына кылдым, анан качан мен түшүнүп, 1 жыл иштеп, мен элең салаң жүрдүм, мен кетем да, эми баары бир диплом алсам кетем. Анан ушу класс жетекчилик берилип калды орто жылдын. Ошол балдар менен иштешип калдым, класс жетекчи болуп. Эң жаман классты берип коет го, өзү эркек киши депчи. Алар менен урушуп, талашып, тытышып атып, баягы. Анан алардын кандайдыр бир балага деген сүйүү ушунчалык күчөйткөн да. Ар бири менен бирден алышып, ар бири менен бирден кармалашып, тытышып, айдайка тур деп атып. Ошолорго деген сүйүүм ушунчалык күчөдү. Эмнегедир мага 3 жылдан кийин кеткен кызсыз болуп калды. Кетесиң деген баягы максатым кичине кайтты да аркага, баары ордундагы. Ошол балдардын 9 болду бүтүрөп, 11де бүтүрөм, анан кетем деп дейм. Алар 9 болот, 10 болот, 11 болот. Кайра бир класска чыгып калсам ушинтип мектепте кете албай балдарга тартылып калдым дагы. Балдардын билимге ушунчалык суусаганын көрүп, жаш адистерге ушунчалык муктаждыгын көрүп туруп, таштай албай койдум ошолорду. Анан айла жок. Бул деле менин бир эмем боло берсинчи деп жумуш иштеп. Азыр ошондо иштейсизби же иштебейсизби? Азыр да бир азыраак саат менен иштейбиз. Мектепте иштейбиз, анан чыгармачылыкта жасап коебуз, ырдап коебуз, тойлорго чыгып коебуз. Кудайыма шүгүр, Кудайым ушундай берип атат, шүгүр ар жактан. Жигитке жетимиш өнөр аздыкка деп коет го, негизи ар тараптуу болгон аябай жакшы го. Келиңиз анда чармалар жаңырталы ар тартынан, Бизге келген конокторду көбүнчө ырдатып калабыз. Анан ошол жакында эле дагы бир жолу даңгылдап кичине элдер дагы бир көтөрө баштады, ушундай ырда деп. Мен да бир 10 бар болчу, Аяшың башканы тандады дегенчи. Ошол ырымды аткарып берейин. Миллиондогон көрүүчү топтоду окшойт. Алда миллиондон аштык буюрса, ошону.
түрімді, жүрегім сенден түңілді. Қалп еле сезім менен ойнап, сел саяқ қылдың ғо сүйімді, сел саяқ қылдың ғо сүйімді. Досым көтөр музыканы, ұрдайын ұрларымды дағы. Ақ сүйім арнап жүргім, мен аны қату сүйгім, аяшың башқаны таңданы. Досым көтөр музыканы, ұрдайын ұрларымды дағы. Ақ сүйім арнап жүргім, мен аны қату сүйгім, аяшың башқаны таңданы. Ақ сүйім арнап жүргім, мен аны қату сүйгім, аяшың башқаны таңданы. Балабай қанша тепседің, барқыма тақыр жетпедің. Бақтылы болу ғой шырағым, баш тарттым жүректі езбегін, тоқтаттым жүректі езбегін. Досым көтөр музыканы, ұрдайын ұрларымды дағы. Ақ сүйім арнап жүргім, мен аны қату сүйгім, аяшың башқаны таңдадым. Ақ сүйім арнап жүргім, мен аны қату сүйгім, аяшың башқаны таңдадым. Досым көтөр музыканы, ұрдайын ұрларымды дағы. Ақ сүйім арнап жүргім, мен аны қату сүйгім, аяшың башқаны таңдады. Ақ сүйім арнап жүргім, мен аны қату сүйгім, аяшың башқаны таңдады. Аяшың башқаны таңдады. Келді, бара келді. Рахмат бар олыңыздар де. Нұрларыңыз бүтілімдай. Необычный болды. Жетпей қалдым деген нұрлар ғой. Демек, бұл нәрсе елге жауып атады, ошон үчүн ошондой көрүү топтоп атат. Балким мен ойлойм да. Багы ошо элдин жүрөгүндө ушундай дарт көп болгондуктан ушундай болуп атат го дейм да. Негизи жеке катыңызга келеби? Мен жүрөгүмдөгү нерсени айтып коюп турсуң. Мен жеке катыма келгендерден бири кандай бир өтө бир эмелерин окуп берейин, өзгөчөлөрдөн айтып берейин. Эме деп айтат да. Сен дейт, мени дейт, мындай тагдырымды жазып салсың дейт да. Мындай эле бир эме да. Неге деп суроо койсоң айтат да, мен жашоомдо дал ушундай кезигип, мен бирок каяктан чыгара албайм, ырың ауырып калдым дейт да. Ушу менен мен чыгардым дейт. Бир жагынан пайда да, бирөөлөргөчү. Бирөөлөр айтат, брат, карачы, мен могу ырыңды угуп алып, мен бүгүн масмын депчи жазып коет да. Аларга да таң калып коем, неге депчи. Аяшың башканы тандады дегенде көбүнчө мондай эмоциядан келип көрүп аттым да. Машинаны бир 110, 120, 130га чыгарып алган. Мен айгатын ырды даңкылдатып коюп алган. Дос баласы тартып кетет. Неге ушундай эмоция тартылай турбайбы деп калдым да. Кээ бирлер болсо наоборот тескерисинче жазат. Мен мындай бала кездеги эң сонун нерселерди эстетти турган ыр экен. Эң мындай аябай жакты, жүрөктө нерсени айтып атат депчи. Ар ким ар кандай өзүнө жараша эметет экен. Бирок мен ойлойм, ушундай дарт адамда көп экен. Бирөөнүн эмоциясын чыгарат экен, бирөөнү сүйүндүрөт экен, бирөөнү жиндетет экен, бирөөнүн айтор бирок баары бир жан дүйнөсүн болкот берет экен да. Мен ойлойм да, чыгармаларымда бирөө айтат, ушундайлар жазбай эле койчу дейт да. Ушундай ондор необычный бир мындай сүйдүм, күйдүм, мындай ушундай жазчы дейт да. Неге ажырашып кеттим, уруш кеттим. Мен айттым, жок, азыр дедим, эли ушул чыгат дедим. Элге жакса мен жаза берем депчи, мондайды дагы жазам депчи. Андай дагы ушундай ону менен иштешип атабыз үстүнөн. Ооба. Сүйүү деген сүйүү эмес бетиңден, сүйүү деген сүз өтүү деңизден деп айтат го. Негизи улам эле биздин темабыз ушул нерсеге келип калып атат да. Кайрыле сүйүү келип калды. Нурларыңыздын жаралуу тарыхы дал ушул улуу сезимге барып такалып атат да. Негизи эле сүйүү деген сиз үчүн эмне? Сүйүү. Бул мен айтам да, бул сүйүүнү деген
акындар жазып жеткизе албады дейм. Оончулар оон түзүп бүтө албады дейм да. Эми жанагы философтор изилдеп айта албады дейм да. Мен ойлойм, бул акыл калчап туруп айта ала турган нерсе эмес, бир гана нерсе. Бул барында барктап калуу, жогунда шүкүр кылуу эле нерсе да. Башка бир ойлонуп деле кереги жок окшобойт деп коем да. Ооба, мен да угуп калган бар эле буга чейин бир ушундай таланттуу байкебизден интервью болуп аткан кезде айтып атпайбы, сүйүү же адамды ит кылат же хит кылат дейт да. Ит кылганы дейт, ал күйүттөн ичип кетесиң дейт да, 4 бутта басып каласың депчи. Ал эми хит кылганы балким ушинтип жакшы ырлар жаралат депчи. Ооба. Эң son келиңиз кайра эле уруп алчы. Бул теманы жаап албайт экенбиз. Мен ошо өзүм деле ондормон ырдап берейин, ошончо болуп калдым. Атайын Жылызбек Төрөканов акын агабыз бар. Ошол акын агабыздын агайындын бир ырын угуп калам, анан өз комусу менен ырдап болгон чыгарып калат эмес багы киши. Анан угуп калып, анан агайдын айттым, ыры аябай жакшы экен деп эле мен өзүм эле бир оон чыгарып алдым. Оонун үстүнөн өзүм оон чыгарып алдым текстти. Анан агай мен оон чыгардым, ушу бир көрбөйлүү деп Манас театрга чакырды, барып оон ырдап берсем. Деп койду, жакшы депчи. Анан айттым, агай ырдасам бересизби, ырдай бер деди. Сиздин оонуңузду бустум, таарынбайсызбы? Жок деди, ошо жаза бер, ырдай бер деди. Анан анда мен тексти бар экен дедим, темасын эмне деп коебуз дедим. Темасы жок, өзүң келип койгул деди. Анан темасын билбейм, эмне деп тема коем. Ырдап берем, Инстаграмга жүктөп койдум, элдер эмне дегендер жаза албайм да темасын. Анан комментарий жазып койдум, өзүм деле билбейм темасын депчи. Чүнлү текст бар депчи. Ансарда мен өзүмчө атап коем, сүйүүнүн дарты деп коем. Сүйүүнүн дарты, ушуну аткарып берейинчи. Жаргын баркың сезбей жакын жүрүп, жазылды жүрөгүмөң атың бийик. Тоготпой сезимиңдин а кезде мен, эй томсором кадырыңды азыр билип, эй томсором кадырыңды азыр билип. Кыранды айрыгандай канатынан, кылыгың жанды кыйнап барат улам. Көз дагы көкүрөк да сокур беле, эй көп гүлдүн көрө албадым арасынан. Тагдырга башыңды өкүнбеми, таберик болуп калсын сезимдеги. Жазганы ушул экен жараткандын, эй жалжалым өткөн күнгө кечир мени. Сезилбей карегиңдин кезинде нур, сенектик болгон экен сезимге бир. Сезгенде жолубуздун бөлөктүгүн, эй сенин да эт жүрөгүң эзилгендир, эй сенин да эт жүрөгүң эзилгендир. Эй кыранды айрыгандай канатынан, кылыгың жанды кыйнап барат улам. Көз дагы көкүрөк да сокур беле, эй көп гүлдүн көрө албадым арасынан. Тагдырга башыңды өкүнбемим, таберик болуп калсын сезимдеги. Жазганы ушул экен жараткандын, эй жалжалым өткөн күнгө кечир мени. Жакшы аткаруу болуп өттү. Ыраазычылык билдиребиз. Азаматсыз. Чындыгында сонун чармалар экен да. Ооба, арт артынан чыгара бериңиз. Тизмектеп даярдап койдук. Анан мени элдер эле жактан деле көрүп калса керек эми, буюрса сурап калат да. Мен үчүн бир 10 киши сураса деле ошол менин көрманым. 5 киши, 1 киши көрманым да, жүрөгүнөн суранышат. Анан айтам, менде ыр токтогон жок, менде бар.
турат. Буйруса капчык даяр болсо ыр чыгат депчи, ырым даяр, тизмектеп коюп койдум. Кичине көтүңүздөр сонун чыгат депчи. Анын сыңарындай ошол баардык көрмандарыма, угармандарыма, же болбосо Кудайым берип дагы угуп калчулар болсо айтам, мен буюрса куржунумду толтуруунун үстүндөмүн. Кудайым буюрса аркасынан ырларды чыгарабыз. Себеби бир ырым чыкканда мен өзүм ырыма ишенем. Мен бир ырым чыккандан кийинки ырым сөзсүз түрдө суранчу адамдар бар. Ошондуктан биринчи ырымдын аркасынан экинчисин даяр тургудай алып даярданып жүрөм да. Эң сонун. Анан эр жигиттин ооматы күттүрүп келет, күттүрүп келгенде дагы катуу келет дейт го. Сиздин ооматыңыз да ошол кызуумун деген ырдан кийин келди деп мен өзүм жеке башым ойлойм да. Ошол кезде максат түзүп калыш керек дейт да. Сиз кандай максаттарды койдуңуз жана айтып атпайсызбы, арты артынан чыгармалар жазышым керек деген ой келди депчи. Андан сырткары дагы чоң максаттарыңыз бар болуш керек. Менин максаттарым эң негизгиси ошо ата энемдин ыраазылыгын алуу, жашоодон татыктуу жашоо өтүп кетүү. Анан ата энеме эмне кылып койдум деп кээде өзүм капа болом да. Эмне жасадым, эмне иштеке деле албадым. Может, бир байлыгым менен көрүнө албадым, может, айлыгым менен көрүнө албадым дегендейчи. Чи бир аял алып берет албадым деген сыяктуу. Балким ошондо сүйүнүп калат беле деген ар нерсени ойлонуп, же балким ырдап салсам анан сонун эле ырдасам ата эне жөнүндө ошондо кубанып кала беле деп, өзүмчөчү ушундайларды ойлонуп отурасың. Анан көрсө ата эненин байлыгы баладан жакшы сөз угуу, баланын жакшы жүргөнү, ошону жетип аткан кичине болсо да ийгилеги бул ата эненин баягы мындайча айтканда бир үмүтүнүн бири болуп жанданып берет экен. Анан сыңарындай мен ошону билип калып, колуман келишинче мен ата энем ушул чыгармачылыктан көргүзө келди беле. Менин максатым чыгармачылыктан ийгиликти сөзсүз багындырып, ата энеме ушу жаркыраган элдин алдында концертимди берип, ата энемди сценага жетелеп чыгып, мени сиздер бакканыңыздарга, менде инсан тапканыңыздарга деп элдин бата кылып багы ата энемди ыраазы кылып ошол жерде бир мындай көз жаш төгүп турган адатым бар. Максатым ушул. Мен Кудайым буйрса ушуну сөзсүз жасайм деп аракет кылам да, дагы делечи. Кээде жатып алыстап калганда эме максатым эмне болду депчи. Мен эртең 40-ка чыгып кетсем эмне болот? Эртең 30-ка чыгып ашымдан кийин 40 коркулам, монтип болуп жүрөсөм жүрө берем да деп да ойлонуп калам. Бир туугандарым дайым поддержкада ушундай деп. Мен ойлойм, менин бир ыр тапканым бул мен үчүн чоң ийгилик. Бир ыр жазганым бул да мен үчүн чоң ийгилик. Себеби Элмире Пиманалиевдин жакшы сөзү бар го. Бир эмеде бир ыр табасың, бир кандай да бир чыгарма табасың дейт. Бир ырыңа бир күйөрман табасың же таппайсың дейт го. Бир чыгарма табасың дейт, бир чыгармаңа дейт, бир күйөрман табасың же таппайсың дейт го. Анын сыңарындай бул эми чыгармачылыкты түшүнгөн кишиге өзүнчө бир башкача жолдон. Анын сыңарындай ошонун үстүндөбүз. Ата энемдин эң негизгиси, максатымдын эң бийик койгон жери ата энемди ыраазы кылуу. Башка мен үчүн максат эмес да. Ооба, эң сонун. Негизи алма сабагынан алыс түшпөйт дейт го. Башында сураптырмын. Үйдө сизден башка дагы кимдер ырдайт? Жана сизге бул өнөр кайсы жактан келди ойлойсуз? Мага бул өнөр апамдан келген десем, атам капа болот. Атамдан келген десем, ишенбейт. Анан ачыктап айтыш керек. Бул жерде мурун боло берчү эле. Апам жактан десем эле атам туугандар таанып калат. Атам жактан десем, апам туугандар көп деле эметпейт, тармайт да, бирок негизин айта алам. Мен ошо тааке жээндерим, тага жакка, тага журт жагым ашкан ырчы, ырдайт, чоордойт эле сон. Анан атам жактан дагы абаларым да бар экен да. Бар экен ырдагандар. Көрсө, мен ойлойм атам жакта дагы абаларым да болсо, ал жакта да бир аз бар экен. Анан негизинен апам жакта да, себеби апам ырдайт, өзү ыйлайт. Анан апам айтат, мен кичинекейимде дейт да, сен боюңда бар эле дейт да. Анан баягы пахта терип аны муну кесип болот окшойт. Анан айтат, ушу сен бар кезинде кыңылдап эле жүрөсүң дейт да. Кыңылдап эле кына. Мен өзүм максатым бар эле дейт. Мен ушунда сценага чыгып ырдасам да өзүмдү элестетчим дейт да. Көрсө, ошол бала карындагы кезде эненин ою өтөт экен балага. Анын сарнай мен ойлойм да, ошо мага өткөн экен. Себеби мен өзүмдү ошентип элестетем да, сигналдарды аткан кишиди монтем да. Апам айтат, ошондо мен кыялданчу элем дейт. Сенде кыял болуп калды деп. Көрсө,
Мен бирден бир дагы ошон үчүн ата энемдин ушул эмесин өлө мындай актагым келет да, тирүүлүктө ушуну эле жасагым келет, ушундай нерсе. Караңызчы, ой канчалык мындай адамга таасир этет, шык берет. Жеке мен эле эмес, көрүүчүлөр дагы байкап аткан болуш керек. Сиз кыргыз тилинде так, даана сүйлөп атасыз, анан бир сөздөрүңүз уюкашып укмуш келип атат да. Негизи эле китеп көп окуйсузбу деген? Китеп жагынан келгенде укмуш бир философияны айткым келбейт. Мен китеп окусам, окуйм да, аягына чейин окуйм да, окубасам окуйм. Эл катары эле. Анчалык көп китеп окуган эмесмин, бирок диний багытында китептерди көп окугам. Колдон келишинче ушул эми буга чейинки биз илимий окуп келип колдон келишинче, анан диний дагы бизге керек болот деп. Ушу диний жактан дагы текчемде бир жакшы эле китептер бар. Ошолордун баарын окуп анан мен айткам да, окуп анан жыяйын депчи. Жөн эле жыйып албайчы, биринчи окуйн, жыяйын деп. Ошо 18-19 жашымдан 2-чи курсум болуш керек. 2-чи курсуман баштап кичинекей китептерди окуп, анан чоң алып көрсө, ошол китептерди баарын окуп турмун да. Ошондой. Анан сөз жагына келсек, бул сөз жагы мен Манастан болду. Манасты көп окугам. Сагынбай Орозбаковдун вариантында ошо Манасты көп окугам да. Ошону окугандан кийин эле бир кандайдыр бир уйкаштык, сөздө бир көрөнгө дагы пайда болуп, кыргызындагы кенен сөздөрү бүт ошол жакта экен. Анан өзү эле муюп калды кулагыма. Айтор ушундай. Ошон үчүн айтат да, Манас кыргыз рухунун туучу кызы депчи. Сөз түрдө ошентип Манас көп уккандар, окугандар айтып калышат да, ыр жазып калдым же Манас айтып калдым, уйкаштырып сүйлөп калдым депчи. Демек, биздин жаштарга дагы кулагына күмүш сырга сөз түрдө өзүбүздүн ушундай улуттук баалуулуктарыбызды пайдалансак болот. Улуттук баалуулуктарыбыздын эң сап башында ушул комуз дагы турат. Албетте. Азыр анда комуз менен бир ырдап бериңиз. Ырдап берейин, Атайын комузга көтөрүп келдим беле. Кадимки студент кезде баягы ар жакка барып көрдүк да. Өзүбүздү ар жактан издедик, кайрадан чыгып кетебиз депчи. Ошол моментте мен Авас деген бир долбоорго катышып калгам. Ошол долбоордо катышып калып, ал жактан жеңүүчү болуп, финалист болуп, медаль алып дегендей. Аваз үн дегенди жеңип алганбыз. Ошондо Эстебес Турсуналиев атабыздын бала кезинде ырдап жүргөн Анделек деген чыгармасы ошо багымда ачкан. Ошол Анделекти аткарып берейин, комуз алган Анделек эсиме келет. Сен берей бышкан Анделек, өзүңдөй мага жар керек. Кыялың кымбат эң сонунда кандай жан сизге пар келет. Койчу кандай жан сизге пар келет. Сен берей тонун улары, мен болсом тонун булагы. Булактан улар суу ичсе да таркайбы жандын кумары. Койчу таркайбы жандын кумары. Сен берей бышкан чиесиң, уктасам түшкө киресиң. Сыздатып кеттиң агаңды, сен качан бир колго тиесиң. Жөнчүң азапка салып жүрөсүң. Сен берей бышкан алмасың, ого кол жеткизбек жайдасың. Башыңа жетип барганча да башкалар үзүп албасын. Жөнчү бирөөлөр үзүп албасын, секет бирөөлөр үзүп албасын. Ырдап калганда кестире болгон. Сон негизи эле кароо сынактарга көп катышкансызбы? Бир 2-3 мындай эми университеттин деңгээлинде көп эле катыштым. Эмеге чейин барып келдим, Казакстанга чейин бардым. Мен баягы өзүм
маданий инсан болгону менен бирок адабий жагына да кетип калчумун да. Себеби конференция да бирдеке талашуу малашуу эле кетип калчумун ошол жактарга барып. Анан айтып койм, мен деги маданий жагына инсанмын го, адабий жагына деле кете беремби деп. Ал жактан да көп катышып калдым ушундай жактарга. Анан өзүмдүн эмемде дагы бир 2-3 жолу катышып калдым, бирок бирөөсүндө ушу байгели орунга туш болдум. Ушу Абазда. Абаз үн деген финалист деп төш белги менен эме айтмакчы. Корчкаң менен баягы төш белгиңди илип алып өзүнчө бир стимул экен да. Мен деген Абаз үндүн финалисти деген сыяктуу баягы бир эме менен диплом менен сыйланып. Жакшы эле болгонбуз кайса. Эң сонун азаматсыз. Негизи эле ырчылардын өздөрүнүн тандап алган жанрлары болот эмеспи? Жан дүйнөсүнө жакын бир жанрлар болот да. Сиз кайсы түйүнө киресиз? Баягы лирикалык чыгармаларды көп ырдаган ырчыларга киресизби деген сыяктуучу? Мен өзүмдү көргөндө эле лирика десе керек да. Себеби мен оор чыгармаларды карайм, ошентсе эле баары сүйүү, баары лирика. Мен өзүмдү ушу лирика жагында. Шаңдуу чыгармаларды азыраак аткарат окшойсуз. Шаңдуу чыгармаларды азыраак аткарам. Негедир билбейм. Мен жан дүйнөмө токтоо, жайыраак, сүйүү жөнүндө, шашпай, ушундай ырларды жакшы ырдайм да өзүм. Шагат. Эң сонун. Келиңиз ошондой чыгармалардан дагы бирди аткаралы. Ар тартынан аткарбасак болбойт. Анын акыркыларын алып болгон эл баатыры Элмирбек Иманалиевдин кимдер аны укпады? Сүйүүнүн мерес мыйзамы дегендер бар. Ошолорду аткарып берейин колуман келишинче. А киши өзү ырдабай калды. Бирок диктофонуна жазып кеткен экен. Ошентсе да бирок элдин жүрөгүнөн орун алып канча киши аткарды. Өкүттү кусалуу жараттуу, өзгөчөң армандуу азаптуу, өзөктү тытмалап да бир түн, өзүңсүз дагы бир таң атты. Өзөктү тытмалап да бир түн, эй өзүңсүз дагы бир таң атты. Мелжиген дүйнөгө батпайчы, мен келем сен эшик ачпайсың, мен жетчү бактының ыйладып, мен кетчү жолума таштайсың, мен жетчү бактының ыйладып, мен кетчү жолума таштайсың. Сенсиз мен адашкан чөжөдөй, сен издеп чыйпылдап жөнөмөй, серпилсем бир сенсиң билмексен, sen üçün bir жалгыз мен өгөй. Серпилсем bir sensin bilmeksin, ay sen üçün bir жалгыз мен өгөй. Мелжиген дүйнөгө батпайчын, мен келем сен эшик ачпайсың, мен жетчү бактының ыйладып, мен кетчү жолума таштайсың, мен жетчү бактының ыйладып, мен кетчү жолума таштайсың. Çağalbas sanalay, sürüngön jaranay, suyunun bul meres mıyzama, süydürgön süygönlüğün ayabay. Suyunun bul meres
мыйзамы ей сүйгөндүң аябай мелжиген дүйнөгө батпайчын мен келем сен эшик ачпайсың мен жетчү бактының ыйлатып мен кетчү жолума таштайсың мен жетчү бактының ыйлатып мен кетчү жолума таштайсың мен келем сен эшик ачпайсың. Негизи эле азыр социалдык тармактар ар бир адамдын жеке профилин көрсөткөн бир каражат катары болуп калды десек да болот да. Анан сиз учурда социалдык тармакта активдүү колдонуучу катары өзүңүздү эсептейсизби? Ооба, мен TikToктон активдүү болчумун. Платформа TikToктон мурун. Себеби ал жактан салган видеом кетип калып эле, просмотр көп эле, ушундан кызыгып калдым да. Болсо простой эле телефон. Анча деле таза тартпайт. Анан уламан видео салып коймок, окуучулар менен салып коймон, идеялар келип баштады. Адам өзү ар тармактан иштесе эметсе болот экен да өзүн. Ар тармакта адамдын өзүнүн жолу болот экен. Ар кандай идеялар, бирдекени ойлонсом ошо өтпөй кетет, бирдекени ойлонсом өтпөй калат деген сыяктуу. Анан ошентип жүрүп, ушуну Инстаграмга эле жүктөйм. Инстаграм менде пайдалуу турбайбы? Вроде де TikTok караганда. TikTok жабылып калбады бир туруп эле. Жашынакай келе атсам эле. Анан Инстаграмга өттүм. Инстаграмда менде 1000 катталуучу бар болчу. Туура 2 жыл мурун. 1000 эле катталуучум бар болчу. Анан багы чыгармачылык үстүнөн иштедим. Бирдекелер салдым, жакшы тепет, качество кетет анан. iPhone деген телефон чындыгында мыкты телефон экен. iPhone алгандан кийин бирдеме салсам, кичине маанилүүрөөк болуп, тазараак болуп, качество болуп, жакшы кете баштады. Анан ошондон баштап интернетте мен активдүү колдонуучу болуп калдым да. Анан көбүрөөк көрүүчү топтоло баштагандан кийин көп комментарий дагы пайда болот, 5 адам 5 комментарий да, мындайча айтканда 5 түрлүү. Жаман жазылган сөздөр болсо керек. Сизге таасир этеби? Атамдын бир сөзү бар да. Атам азыр деле айтат. Балам дейт, мен сага бир жакшы кеңеш берем дейт да, эл адам болсоң дейт, ошол комментарийни окуба дейт да. Билбейм, атам негизи эметпейт да, комментарий өзү окуйт экен да. Атам менен апам экөө чогуу жатып алган кезде окуйт экен. Анан айтат, балам дейт, комментарий окуба дейт да. Эми жакшы жазгандар да болот, жамандын арасында болот баары бир. Эми кантип эмне болбосун, хейт деген баарында бар. Анан ошондон эметtim дагы, пайдаландым дагы, эми атанын сөзү ок да, жөн айтпайт. Чынын айтайын, мен немеге салган, YouTube'га салган ырымдын комментарийсин окуй элекмин. Вообще окуй элекмин. Анан TikTok, Instagram'дагы видеолорумду эми аны окуп турам, бирок теңме-тең тайлашып ответ жазбайм хейтерге бирөөнө дагы. Себеби ар бир адамдын өзүнүн уровени болот. Анын адамдын уровени ошол болсо, ошондой эле болот. Сенин уровениң башка болсо, ошондой эле болот. Өзүң менен бирөө менен талашып айтат го, ал мени итсиң деди, итмин дедим дейт пайдаласар. Ал мени дагы итсиң деди, мен итмин дедим дейт да. Анан айтат, дагы итсиң деди дейт, итмин дедим, мен ал менен эмне кылам, ырылдашып, тырылдашып, мен анын ит экенин билип турдум атпайбы. Ансандай ар ким өзүнүн уровенине жеткен нерсени жазат деп эле кабыл алам да, Инстаграмдагы комментарийлерди көрүп, бирок терикпейм, жазып алып сен неге минтиптирсиң, анан тигинтирсиң деп личкасына чейин барып өзүмдүн көп деле чүргүм деле келбейт. Айтор чыгармачыл болгондон кийин сага сөзсүз түрдө ал айтылып туруш керек, болбосо болбой калат. Анан буга чейинки бир маегиңизде көрүп калдым да, негизи баягы чыгармачыл багыттан эле ошол адамдар менен эр шаркак мындай аралашып жүрө берсең, ал жугат экен депчи. Чындыгында адамга айтып коет го, сыныктан башкасынын баары жугат депчи. Негизи эле кандай адамдардан качасыз? Кандай адамдар менен жүргүңүз келет? Кандай адамдар менен жүргүңүз келбейт деген да. Мен кандай дейин?
өзүнүн үстүндө иштей албаган инсандарды билбейбиз да биз, ким өзүнүн үстүнөн иштейт, ким өзүнүн үстүнөн иштей албайт депчи. Мен мисалы өзүмдү айта алам, өзүмдүн үстүнөн мындай бир аз да болсо иштейм депчи. Бир нерсеге көнүп калган, бир калыптан чыга албаган адамдар бар. Жумуш, үй. Зона комфорта. Чыга албайт. Чыгыш жөнүндө ойлобойт дагы, максат да койбойт. Мисалы, мен мындай өтө акылдуу болуп сүйлөгүм келбейт, просто ушундай адамдарды көргөм. Мен чогуу да жүргөм. Мисалы, чогуу да жүрүп калгам. Мен ойлойм, ошолордун таасиринен жүрүп бизде эчтеке болгон эмес экен да, жөн эле жүрүп эле келип кетип. Анан бара мен чыгармачыл инсандарга аралашып калдым. Кудай өзү кошот экен, аралашып калдым. Алардын максатын карасам, бүт аракети менен да, муну жасасам, муну кой берсем, муну чыгарсам, же болбосо ушундай да, акындардын дүйнөсүнө аралаштым. Акындардын дүйнөсүнө аралашсам, алар да изденүүнүн үстүндө. Могу ойду издейт, бу ойду издейт, тиктеп таш окуп аткан, эстес Турсуналиев монтип айткан экен. Ал Туткучевдун курс сөздөрүнөн бул бар экен, ушуну жатташым керек. Адам өзүнүн үстүндө иштеп атат да. Аяка да барып жүрдүм, анан манасчылар бар. Биздин эместе окуучуларым да бар болчу. Манасчылардын эми көз карашын билесиздер. А кишилерден да бир башкача бир эме алдым. Анан чыгармачыл инсан, только чыгармачыл инсандардын көп эмелерин көрдүм, видеолорун көрдүм. Анан даватка да чыгып кеттим орто жолдон, ушундай дин жаатына. Может, мен ошол жактан тап кетем бердимсе депчи. Аякта жүрдүм, 2 жыл, 3 жыл таксыр болуп жүрдүм. Кадимкидей. Ал кезде деле мен ырдап, кадимкидей эле, сонун эле элдик ыр деген бул кыргыздын өзүнүн эмеси каныбыздар нерсе. Тап таксыр болуп, эми толук таксыр эмес, намазымды окуп баягы. Бирок даватка чыкканына кичине каршы болушту. 3 күн даватка чыгып келип анан аяктан эми иман топтоп келесиң да. Аяктан да көрдүм, анан мен ойлойм, өзүнүн үстүнөн иштебеген ушу баягы айтмакчы, зона комфортунан чыга албайт го, эч жака чыкпайт да болду. Келечегин уже эми түшүнүп өлөбүз да деген сыяктуу ушундай. Нерсени коюп койгон инсандар. Сен мындан 5 болсо 6-чысы сенсиң да. Жок, анан тиги изденүүдөгү ушундай бирдемелер жаратам, аны болом, ой мен деген жылдын мыктысын алды, кийинкисинде дебютка кетет, буга кетет дегендердин 6-чысында сен боло аракет кылсаң, 5-чиси, 6-чысы сен болосуң. Мен ойлойм, ошон үчүн өзүнүн үстүнөн иштей албаган адамдар менен эми кошулба деп айтпайм, просто мындай кругту туурадан өзгөртсө болот. Эң сонун Мирболот мырза, бүгүнкү маек сонун болду. Ырдадык, баарлаштык, каткырдык, күлдүк дегендей. Келип бергениңизге чоң рахмат. Чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Бийиктиктерден көрүнүп, ушул ар бир чыгарган чыгармаңыз хит боло берсин. Бизге сүйүнчүлүп турсаңыз эле, биз ушинтип чакырып турабыз сизди. Куш келипсиз. Сиздерге да рахмат, Медиа Ордо каналы, YouTube каналы. Мен башында ушу сиз жазганда эмнеден улам жазып атат деп калдым да, өзүм сурай бердим да. Эмнеден улам жазып калды? Мен эмне жараттым, эчтеке кылдым, мени ким тааныштырды, же болбосо мага ким айтты деген сыяктуу. Аркамды бир аз карап, элестетесиң да. Кичине эмгегим бар окшойт деп калдым өзүмчөчү, бирок таанаган жокмун эч вообще. Эмне бул жөнүндө кандай деп караган жокмун. Медиа Ордо YouTube канал деди, кирип карадым. Жакшы, нормально, жакшы инсандар büyüп барат. Мен демек ушундай жерге келип атырмын. Бул дагы менин ийгилигим турбайбы? Кудайыма шүгүр деп турунун аттанып жөнөдүм. Сиздерге дагы чоң рахмат, сиздер да өркүндө өсүңүздөр. Буюрса, алдыңкы баягы азыр ушундай каналдар аябай бар го, ошолордун эң алдыңкылары болуп, алтын баскычка чейин жетип, Кудайым буюрса жетип турбайбы, күмүш баскычка. Алтын баскычка чейин жетип, мыкты каналдардын бири болуп, биздин ары бир жакшы, же болбосо элдин ары бир жакшылыгында биринчи чыккан жаңылыктар, же болбосо биринчи чыккан адамды таң калтырган баягы эмелер сиздин каналыңыздан көрүнүп турсун дейли. Бар болуңуздар. Жалпы кыргыз журтчулугу, жалпы кыргыз эли бизде амандык, тынччылык, эч качан элибизде жамандык болбосун. Бар болуңуздар дейли.